Бардык нерседе шарияттан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам норманы бизге талап кылат. Бардык Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам койрул умури аусатуха, иштердин баарын жакшылары, эң жакшылары ортоңку бул адилеттүүлүк, так орто бул симметрия, так орто болсо эки тараптагы бири-бирине болгон капачылык болбойт. Адамдардын бири-бирине болгон жек көрүүсү, душмандык сезими жок болот. Бардык ушул сезимдерди, ошол терс сезимдерди эмне пайда кылат десе, ошол ортолукту жоготкон пайда болот. Мисалы, любой адам менен болгон мамиледе мусулман адамга болгон мамилесин Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Даже вот по отношению тиги досуңа, душманыңа Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ахбиб حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما". Бирөөнү жакшы көрсөң, ошону дагы мындай орто жеңил жакшы көр. Бир күнү келип сен душманың болуп калышы мүмкүн. Ошондо атпен болуп калышы мүмкүн. Бул дегени баягы бирөө менен дос болгондо адам чачырап, баягы алакандай болуп, бүт ичиндеги сыры, өзүнүн проблемалары, жакшы көргөн нерсеси, кыскасы ошол десем баарын чачылып, андан кийин баягы адам бир күнү душман болуп кала турган болсо, андан дагы өткөн душман болбой калат. Самый опасный душман бул сенин плюс сенин минустарын берген душман. Конечно, бул кооптуу душман. Бирөө менен душман болсоң дагы орто душман болдуң. Бир күнү сенин досуңа айланып калышы мүмкүн. Кайра дос болуп калышы мүмкүн. Дос болуп калган кезде сен душман болуп турган кезде эгерде сен переборщить этип, чегинен ашырып жиберген болсоң, сен сөзсүз түрдө бул жерде адамда арман, сожаление, пушаймандык деген нерсе пайда болот. Ошон үчүн баардык нерседе ортолук жакшы. Адилеттүүлүк ошол ортолук. Аллах таала ошон үчүн "Идилу ва акрабу лит-тaqва", адилеттүү болгула, орто болгула. Эмне үчүн дегенде адилеттүүлүк бул таквага жакын дейт. Эң жакын бул таквага жакын.